Саламатсыңарбы балдар. Силерге бүгүн акылдуу бала тууралуу жумак айтып берем. Илгери бир атагы чыккан ууру болуптур. Анын жалгыз баласы бар экен. Баласы чоңойгондо атасы чакырып алып: "Балам, мени сыйласаң ууру бол. Мындан бөлөк жакшы кесип жок", дейт. Анда баласы капаланып мындай деди: "Ата, эгер мени адам кылам десең, уурулук кесипти үйрөтпө. Андан көрө адал эмгек кылайын. Ууру аябай ачууланып, атанын жолун жолдобойт деген эмне? Атанын тилин албайт имиш. Менин сөзүм эки эмес, айтканымдан кайтпайм. Бүгүн түнү төмөнкү айылда Жоошбайдын кызыл өгүзүн уурдап кел. Уурдабасаң көзүмө көрүнбөй, ошондон ары жогол", деп каттуу айтты. Бала макул деп үйдөн чыкты да Жоошбайдын кызыл өгүзүн күзгү эгинге сатып келди. Бирок атасына сатып алганын айткан жок. "Балам өзүмдү тартып ууру болот экен" деп атасы абдан кубанды. Өгүздү союп алышты. "Ата, бул этти жегенден мурда экөөбүз таразыга түшөлү. Эт бүткөндө кимибиз канча семирет экенбиз, ошону билели", деди баласы. Атасы макул таап, экөө таразыга түштү. Андан 1-2 жума өткөндөн кийин эт түгөндү. Экөө таразыга дагы түштү. Атасы мурункудан 2-3 эсе арыктап калыптыр. Ал эми баласы болсо 5-6 кадак семирген экен. Бул ишке атасы аң-таң калып баласынан жөн сурайт. "Таң кала турган эч нерсе деле жок", деди баласы. "Сиз эт жеп жатканда уурулугум ачылып калбагай эле деп коркуп жейсиз. Ал мен өгүздү сатып келгем. Ошондуктан коркконум жок, жегеним аш болду. Ар ким өз эмгеги менен гана семире алат. Ошондо атасы баласына: "Уурулук эң жаман иш турбайбы? Сен бул бузук жолго түшпөй, түз жолго түшкөнүңө жакшы болуптур", деген экен. Ошентип акылдуу бала атасыны тарбиялаптыр.